Бажы биримдигинин соода тармагында гана эмес, банктарында дагы абал оор. Орусия банктарына акча салуу тобокелчиликке барабар. Борбордук банкынын маалыматында март айында эле аманаттардын жылдык пайызы өткөн жылга салыштырмалуу 30%га кыскарган. Финансылык уюмдар буга Борбордук банкты айыпташууда. Орусиянын Борбордук банкы үстөк наркты 15-тен 14%га чейин түшүргөн. Жыйынтыгында 150 кредиттик уюмдун аманаттарынын кирешеси азайган. Ал эми Казакстанда 35 банктан 17си гана кредиттик портфелин көбөйтө алган. Февраль айында канасиялардын көлөмү ордунан жылган эмес. Ал эми кыргыз банктарынын кредиттик портфели болсо тескеринче өсүүдө. Улуттук банктын маалыматы боюнча коммерциялык банктар 2004 жылы 79 миллиард сомго насыя беришкен. Анын ичинде 33 миллиард сом улуттук валютада берилип, бул мурдагы жылга салыштырмалуу 33%га өскөн. АКШ валютасы менен берилген насыялардын көлөмү 4%га жогорулаган. Ошол эле маалда төлөнбөй калган насыялардын көлөмү 2%ды гана түзгөн. Калктын кредит төлөө мүмкүнчүлүк бар экенин сезген банктар 2005 жылы үстөк пайыздарды дароо кымбаттатты. Сомдун долларга карата кескин арзандаганына карабай, кыргызстандыктар улуттук валютада насыя алуусун азайтмак турсун, тескерисинче дээрлик 33%га көбөйгөн. Деген менен айрым банктар сом менен кредит берүүнү токтотушту. Анын арасында 3-4 банк эле сом менен кредиттер берип атат, бирок сом менен берилип аткан кредиттердин пайыздык үстөгү жогорулады. Былтыркыга салыштырмалуу 3-4%га жогорулады. Мисалы биздин Айыл банкты алсак, былтыр тиричиликке жана коммерциялык кредиттер 25-26% менен берилсе, бүгүнкү күндө 28-30% менен берилип жатат. Көпчүлүк келишимдер АКШ доллары менен жүргүзүлүп, бул насыя алууда ыңгайлуу шарттарды түзүүдө. Айыл банк доллардык кредиттин пайыздык төлөмдөрүн 20%дан 15-18%га азайтты. Повышение, конечно, было это где-то порядка 5%. Биздин банктагы насыялардын үстөк пайызын 5%га көтөрдү. Бул албетте валюталык кырдаалга байланыштуу. Валюталык өзгөрүү 20%га чейин болду. Андыктан 5% менен 20%ды салыштыруудан эле насыя баасы бир азга кымбаттаганын түшүнөбүз. Антке менен доллар менен алынган насыянын төлөө мөөнөтүн өзгөртүү боюнча кайрылуулар көбөйдү. Мындай өтүнүштөрдү айрым банктар өзүнчө карап, кээ бир келишимдерди реконструкциялоодо. Демир банк жеке жактарга берилген насыянын баарын доллардан сомго өткөргөн. Негизинен валюталык которуу банк үчүн чыгымдуу процесс болуп саналат. Потому что доход нашего населения в основном в сомах, поэтому выгоднее, конечно, платить сейчас клиентам в сомах кредиты. Биздин калктын басымдуу бөлүгүнүн кирешеси сом менен экендигин түшүнөбүз. Андан сырткары банк анча-мынча чыгым тартса дагы насыяны кайтарып алганы жакшы. Ошол эле учурда кардардагы баштаган ишин бүтүрүп, алган насыянын пайдасын көрүп, банктагы күрөөсүн кайра алганы түзүк. Банктардын маалыматында азырынча төлөнбөй калган насыялар жок эсе. Ал эми ипотекалык насыяны KICB, Optima банк, Finans Кредит банк, Кыргыз Кредит банк токтоткон. Демир банк жалаң сом менен гана өтө кылдат иликтөө менен берип жатат. Бирок кээ бир адистер турак жай курулушу тармагындагы терс кырдаалдын таасири банктарга эми гана сезилет дешет. Таасири биринчи ирет ошол курулуш компанияларынын проблемасы башталса, кредиттин кайтарым менен проблемалар башталат да, бул сөзсүз банктарга да таасир этет. Биздин банк ал жагынан көп таасир этпейт деп ойлойм. Эмне үчүн дегенде биз көбүнчө баягы биздин каражаттар айыл чарба тармагына жумшалчу. Биз курулуш тармагынан бир 2-3 эле компанияны каржылаганбыз. Валюта рыногундагы туруксуздукка карабай, банктардан дүңнөн акчасын алгандар же депозиттик келишимдерин токтоткондор байкалбайт. Вы знаете как, мне кажется, что тут очень важно это финансовая грамотность населения. Элдердин финансылык маданияттуулугу өсүүдө. Азыр так ошол инфляция мезгилинде акчалар үйдө, банкта эмес. Банкта эсепте жатып, пайда алып келишин түшүнүшөт. Биздин банктын жеке жактардан алынган аманаттын көлөмү 300 миллиард сомго жетти. Былтыркыдан 3 ай ичинде 600 миллион сомго көп акча салынды. Айрым банктар аманаттардын жылдык наркын 2%га чейин көбөйттү. 12%дан 14-16%га чейин жетти. Бирок бул сомдук аманаттарга гана тиешелүү. Ал эми доллардык аманаттардын жылдык пайызы азайтылууда.